таштан, акыл баштан. Билими менен даңкталган асылдар өздөрүн сынап көрүү үчүн бир студияга чогулду. Мына ушул жерде эң акылдуу мекендешиңиз тандалат. Сиз дагы сыналууга жакын келип, уйурман болуңуз. Саламатсыздарбы, ардактуу көрөрмандар? Биринчи коомдук каналда Акыл Ордо өзүнүн ишин баштады. Өздөрүнүн билими менен дүйнөнү жаркыратып жарык кылам деген 6 катышуучу азыр толкунданып оюнга даяр турушат. Андыктан убакытты көпкө созбоштон ийгиликтерди каалоо менен оюнубузду баштайбыз. Азыр мени жаркырап 6 катышуучубуз карап турган учуру, алар да абдан толкунданып жатышат. Эгер чынында эле бүгүн жеңүүчү болуп биринчи орун алып калса, анда суперфиналга жолдомо алат. Ал эми суперфиналдан уткан адам Борбор Азиядагы Америка университетине тапшырып жатканда 100% жеңилдик алса, ал эми экинчи орун алган биздин катышуучубуз, ал болсо Сибирь федералдык университетиндеги Красноярск шаарында дагы чоң окуу жайында бекер окуганга мүмкүнчүлүк алмакчы. Андыктан бардыгына дагы бир жолу чоң ийгиликтерди каалоо менен таанышып баштайбыз. Тойчубек Надырбеков. Саламатсыздарбы? Мен Надырбеков Тойчу, номер 76 мектеп лицейинин бүтүрүүчүсүмүн. Бардык оюнчуларга кааларым ийгилик. Жанарбек Мырзакерим уулу. Мен Мырзакерим уулу Жанарбек, Республикалык Кыргыз-Түрк Анадолу лицейинин бүтүрүүчүсүмүн. Мени колдоп келгендерге чоң рахмат жана алардын үмүттөрүн актаганга болгон аракетимди жумшайм. Катышуучуларга ийгилик. Руслан Калымбаев. Мен Калымбаев Руслан, номер 85 орто мектебинин окуучусумун. Бүгүнкү оюнда оюнчулардын күчтүү жеңет деп ойлойм. Максатай Авазова. Саламатсыздарбы, менин атым Авазова Максатай, 78 орто мектебинин бүтүрүүчүсүмүн. Бүгүнкү атаандаштарга баарына ийгилик демекчимин. Улан Ишембеков. Саламатсыздарбы, мен Ишембеков Улан, номер 51 орто мектебинин окуучусумун. Спорт сүйүүчүсү болгондуктан ар дайым жана ар кайсы жерде биринчи болгонду жактырам. Ал эми атаандаштарыма ийгилик каалап кетмекчимин. Чолпон Абдрахманова. Салам, мен атым Чолпон. Мен Республикалык Кыргыз-Түрк Анадолу лицейинин бүтүрүүчүсүмүн. Бардык катышуучуларга ийгилик каалайм. Ардактуу көрөрмандар, биздин Акыл Ордо долбоорубузда мурда болуп көрбөгөн уникалдуу окуя болду. Биз балдарды тандап жатканда чоң кастинг менен тандап алабыз. Мына ошол жерде 35 бала тандалып, акыркы 36 оюнчубуз мындан мурунку оюндарда ойногон, өзүн абдан жакшы көрсөткөн чыгармачылык топтун чечими менен бизге келген болчу. Өзүңүздөр деле байкасаңыздар керек. Дагы да болсо Чолпон Абдрахманованы бүгүнкү оюнга катыштыралы деп чечтик. Андыктан Чолпонго кошулуп, бардык оюнчуларга ыраазычылыгыбызды билдирүү менен биринчи раундду баштайбыз. Биринчи раундтун эрежеси менен тааныштырабыз. Биринчи раундда 18 суроо берилет. Мына ушул суроого бардыгына максимум жакшы туура жооп берген оюнчуларыбыздан 4-өө экинчи раундка жолдомо алат. Себеби биринчи раундда өзүңөрдүн балдарыңарды эсептей келгенде эле билинип калат экен дагы. Экинчи раундда ошол көбүрөөк балл топтогон адам экинчи биздин бөлүмүбүздөгү суроолорго категорияларды тандоодо дагы алардын чоң мүмкүнчүлүктөрү дагы кенен болот экен. Ошондуктан биринчи 18 суроого силер көбүрөөк туура жооп бергенге аракет кылышыңыздар керек. Экинчи бөлүмүбүзгө бизге 4 окуучу калат. Мына ушул 4-өөнө 8 категория берилет. Бизде категориялар ар кандай, суроолор дагы логикалык дагы болуп калышы мүмкүн. Силердин билимдериңиздерди мына ушул жерде текшеребиз. Ал эми үчүнчү биздин кичи финалыбызга, кичи суперфиналыбыз деп коебуз өзүбүздүн оюнубуз. Мына ушул жерге 2 гана окуучу өтөт. Сөзсүз түрдө максимум балл топтогон. Ошондуктан баарыңыздарды
дагы бир жолу жылмайып коюуга чакырам. Коркпоңуздар, аябай толкунданып турасыздар. Эми бул оюнда, ошол эле учурда бул оюн сиздердин тагдырыңыздарды дагы чечип, чоң бир университетке бекер окуганга мүмкүнчүлүк түзүп бермекчи. Эмесе биринчи раунд, биринчи суроо. Төмөндөгү инсандардын кимиси Кыргыз Республикасынын баатыры наамын акыркы болуп алган? Салижан Шарипов, Тургунбай Садыков, Гүлүпа Кондучалова, Мамбет Мамакеев. Төмөндөгү инсандардын кимиси Кыргыз Республикасынын баатыры наамын акыркы болуп алган? Салижан Шарипов, Тургунбай Садыков, Гүлүпа Кондучалова же Мамбет Мамакеевпи? Бизде бардыгы жооп беришти, бирок арасынан эки гана туура жооп бар. Алардын бирөөсүн Руслан айтып койсун. Гүлипа Кондучалова. Жообуңуз туура. Руслан, качан алган билесизби? Билбейт бирок ушул алган акыркы жолу алганын билем. 2010 жылы Роза Отунбаева өз колу менен Тапшырган. Гүлүпа Кондучаловага мына ушул баатырлык наамды тапшырган болчу. Рахмат сизге. Байыркы Рим мифологиясындагы деңиз жана суу кудайы? Океанида, Нептун, Тритон, Дионис. Байыркы Рим мифологиясындагы деңиз жана суу кудайы? Океанида, Нептун, Тритон, Дионис. Дагы эки туура жооп келди. Бул ирет Чолпондон сурасак. Нептун. Джулиан Ассанж кайсы интернет сайтын негиздөө менен дүйнөгө белгилүү болгон? Табу, Twitter, Википедия, Wikileaks. Джулиан Ассанж кайсы интернет сайтын негиздөө менен дүйнөгө белгилүү болгон? Табу, Twitter, Википедия же Wikileakspи? 3 туура жооп бар. Алардын бирөөсүн Тойчубек туура жооп берди. Кана сизге? Бул Wikileaks. Туура. Интернетке көп отурасызбы? Ооба. Аябай көп. Жок. Кыздар менен көп сүйлөшөсүз. Жок. Кээде жумуш чыгып калганда кирем. Сиз интернет аркылуу кандай жумуштарды бүтүрөсүз? Мисалы, бир маалыматтарды алганда көбүнчө ушу интернет аркылуу да көп алам. Демек, маалымат топтоо үчүн сизге интернет керек. Азаматсыз? Джакарта кайсыл өлкөнүн борбор шаары? Индонезия, Нидерланды, Македония, Папуа Жаңы Гвинея. Джакарта кайсыл өлкөнүн борбор шаары? Индонезия, Нидерланды, Македония, Папуа Жаңы Гвинея. 6 тең. 6 жооп болду. 6 тең туура. Азыр Уландан сурап көрөлү туура жообун. Джакарта бул Индонезиянын борбор шаары. Рахмат, сиз Джакартага баргыңыз келеби? Ооба. Сиз биринчи тандоо мүмкүнчүлүгү берилсе кайка барат элеңиз? Лондонго. Рахмат, улантабыз. Карабах тоолору Арменияны кайсыл мамлекет менен талашка киргизип келет? Иран, Азербайджан, Туркия, Грузия. Карабах тоолору Арменияны кайсыл мамлекет менен талашка киргизип келет? Иран, Азербайджан, Туркия, Грузиябы? 3 туура жооп, 3 жаңылыш жооп бар. Алардын бирөөсүн Улан, сиз жооп берсеңиз. Карабах тоолорун бул Азербайджан менен талашып келишет. Азаматсыз? Кийинки суроо. Дүйнө жүзүндө кайсыл диндин өкүлдөрү көп? Ислам, иудаизм, христиан, индуизм. Дүйнө жүзүндө кайсыл диндин өкүлдөрү эң көп? Исламбы, иудаизмби, христианбы же индуизмби? Бардыгы жооп беришти. Тойчубек менен Чолпон туура жооп берди. Бизге Тойчубек сиз айтып койсоңуз. Дүйнө жүзүндө эң көп бул христиан дини, анткени бул биринчи кылымда пайда болгон. Изилдөөлөргө ылайык канча пайыз дүйнө жүзүнүн элдеринин канча пайызы христиан экенин билесизби? Так айта албайм. 33% христиан динине кирет экен. Андан сырткары 23% мусулман, 20% атеисттер жана 14% индуисттер экен. 6 суроого жооп алынды. Алардын туурабы, туура эмеспи, мына ушуну турнирлик таблицадан көргөндөн кийин биле алабыз. Биринчи 5 упай топтогон, биринчи орунда Чолпон Абдрахманова. 4 упай топтогон Руслан Калымбаев.
Андан кийин 3төн чогуу окшош упайларды топтошту. Булар Тойчубек Надырбеков жана Максатай Авазова. 2 упай менен Улан Ишембеков баратат жана эң азыраак упай топтоп калган 1 упай менен Жанарбек Мырзакерим уулу. Капаланбайбыз. Алдыда дагы 12 суроо бар. Мына ушул 12 суроо силердин позицияңарды андан дагы жогорку деңгээлге көтөрүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан кийинки суроого жоопту азыр тезирээк бергенге аракет кылыңыздар. Стивен Спилберг Титаниктен тышкары кайсыл тасмасы үчүн Оскар сыйлыгына татыган? Индиана Джонс, Шиндлердин тизмеги, Линкольн, Терминал. Стивен Спилберг Титаниктен тышкары кайсыл тасмасы үчүн Оскар сыйлыгына татыган? Индиана Джонс, Шиндлердин тизмеги, Линкольн, Терминал. 5 туура жооп бар. Алардын бирөөсү Улан Ишембеков. Бул Шиндлердин тизмеси. Туура. Суроо, эң эле оңой суроо. Кандай коён ийине батпайт? Шашкан, жалкоо, семиз, коркок. Кандай коён ийине батпайт? Шашкан коён, жалкоо, семиз коён, коркок коён. Бир дагы туура жооп жок. Туура жооп, шашкан коён ийине батпайт. Ал эми Максатай семиз коён деди. Ал семирип баратканда эле сезип ийинин чоңойто баштайт болуш керек. Аларда деле кичине мындай сезим бар болуш керек, Улантабыз. Менделеевдин элементтер системасында 7-чи тизмесинде кайсыл элементтер жайгашкан? Кайсыл элемент жайгашкан? Азот, фтор, лантан, кальций. Менделеевдин элементтер системасында 7-чи тизмесинде кайсыл элемент жайгашкан? Азот, фтор, лантан, кальций. Жооптор берилди. Руслан бизге туура жообун айтып койсун. Азот. Химияны жаман көрөм дедиңиз эле го? Жок, айткан эмесмин, жакшы көрөм. Демек, Жанарга окшош эмес экенсиз. Сиз химияны жакшы көрөт экенсиз. Жакшы көрөм. Рахмат сизге. Кийинки суроо. Этиш сөздүн сүйлөмдөгү милдети. Этиш сөздүн сүйлөмдөгү милдети. Ээлик, баяндооштук, айкындооштук, толуктайт. Этиш сөздүн сүйлөмдөгү милдети. Ээлик, баяндооштук, жайкындооштук милдет аткарабы же толуктооштукпу? Бардыгы туура жооп берди. Максатай. Этиш сүйлөмдө баяндооштун милдетин аткарат. Сүйлөмдү жакшы жөндөй аласызбы? Ооба. Ээлик милдетти? Ээлик милдетти эме анан зататоч. Зататоч сөздөрү. Азаматсыз. Кийинки суроо. Ирландиянын гербинде кайсыл музыкалык аспап тартылган? Балалайка, саксофон, арфа, сыбызгы. Ирландиянын гербинде кайсыл музыкалык аспап тартылган? Балалайка, саксофон, арфабы же биздин сыбызгыбызбы? Бардыгы окшош жана туура эмес жооп берген болсо, азыркы суроого бардыгы туура жооп беришти. Бизге Жанарбек. Арфа. Арфа. Музыкалык аспапта ойнойсузбу? Гитара, пианинода ойнойм. Баракелде. Суроо. Куйругун жалтырак кылам деп музга тоңдурган жырткыч. Илбирс, түлкү, сүлөөсүн, жолборс. Айтпай турабыз. Куйругун жалтырак кылам деп музга тоңдурган жырткыч илбирспи, түлкүбү, сүлөөсүн же жолборспу? 3 туура жооп бар, 3 жаңылыш жооп. Тойчубек бизге азыр туура жообун айтып берет. Бул сүлөөсүн. Туура. 12 суроо артта калды. Турнирлик таблицага көз чаптырабыз. 8ден упай топтогон бизде Руслан жана Чолпон. 7 упай Тойчубек. 6дан упай топтошкон Максатай менен Улан. Жана 5 упай Жанарбекте. Кийинки суроо. Жердин ички түзүлүштөрүн, андагы толкундарды изилдеген илим кандай аталат? Сейсмология, геология, климатология, геофизика.
жердин ички түзүлүштөрүн, андагы толкундарды изилдеген илим кандай аталат? Сейсмология, геология, климатология, геофизика. Бардыгы туура жооп беришти. Кана туура жоопту бизге Улан берсин. Бул сейсмология. Баракелде. Суроо. Тегиздикте берилген эки чекит аркылуу канча түз сызык чүйүүгө болот? 2, 1, чексиз, бир дагы сызык чүйүүгө болбойт. Тегиздикте берилген эки чекит аркылуу канча түз сызык чүйүүгө болот? 2, 1, чексиз, бир дагы сызык чүйүүгө болбойт. 4 туура жооп бар, 5 туура жооп бар. Тойчубек оңдоп кетти. 1 жаңылыш жооп. Чолпон бизге жооп берсин. Бир түз сызык сызууга болот. Бир гана түз сызык сызууга болот. Жамиля повестиндеги Жамилянын күйөөсү Садыр кайсыл оюндан жеңилип калгандыгы үчүн аны ала качып алган? Жоолук таштамай, ак чөлмөк, кызгулмай, ак терек, көк терек. Жамиля повестиндеги Жамилянын күйөөсү Садыр кайсыл оюндан жеңилип калган үчүн аны ала качып алган? Жоолук таштамай, ак чөлмөк, кызгулмай жана ак терек, көк терек. Садыр өзү Жамилядан жеңилип калган болчу. Бул кайсыл оюн экендигин Жанарбек бизге айтып берсин. Кыз кулмай. Кызгулмай оюну сизге жагабы? Жок, көргөн дагы эмес. Көргөн эмессизби? Телевизордон дагыбы? Жок, телевизордон да көрмөс. Такыр көргөн эмессиз? Сүрөттөрдөн эле көргөм, тартылып турганынан мындай көргөн эмесмин аны. Сиз ат оюндарына кызыкпайсызбы? Ат оюндарынан көк бөрү эле. Келечекте экономист болгуңуз келет да. Анан Жаныбарлар менен такыр байланыштырбайсызбы, бул кесипти? көрөбүз. Акча, финансы. Макул, кандай күндө, кандай кесипке болсоңуз дагы сизге ийгиликтерди каалап, 17-суроого кадам таштайбыз.